Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен азыр Ош шаарында аэропортто турам. Аэропортто бир сиздер менен ой бөлүшө турган жагдай болуп атат да. Ушул авиакомпаниялар абдан мындай бир чегине жетип бир эмеден мындай чегине жетип бүтүштү да. Эмнеге бизде бүгүн авиабилеттер кымбат? Ушул суроо абдан орчундуу деп ойлойм да. Эмнеге кымбат болуп бүгүн биздин жарандарыбыз кымбат билет алып, мисалы айлыгынын жарымы эле билеттин баасы болуп атат, 4000 сом. Азыр сиздерден сурап көрөлү, булардан канча болот? Саматпы? Эмечи, азыр эгер билет канча болуп атат? Жок, эгер болуп калса, канча сомго алам? 4000? Майда жок да мен. Мына достор, уктуңуздар, билеттин баасы 4000 сом. Эмнеге кымбат мындай? Мунун башында ким турат? Бул бааны буларга ким өлчөп берди мынчалык кылып? Анткени бир бул авиа тармагында абдан чоң монополисттер ээлеп алган. 3-4 эле компания бүгүн ушундай билеттер кышкысын адамдарда мындай спрос көп болгон үчүн көп кылып атат да. Мен достор зарядкам өчүп атат, ошон үчүн кыскача мен ушул жагдайды айтып коем. Сиздер оюңуздарды жазыңыздар, бөлүшүңүздөр, анан сунушуңуздарды айтыңыздар. Бул тармакты кантип жөнгө салышыбыз керек? Мен айтам да, бүгүн 3 компанияны эле 2 компанияны коюп, мына жарандык авиация деген мекеме иттин өлүгү мына ушулардын айынан болуп атат да. Ушул компания, ушулар 2 гана компанияны киргизип койгон. Жарандык авиация. Мына Тезжет, Манасайр деген ушу 2 эле компания мен билишимче. Анан ушу 2 компания каалагандай бааны коюп, каалагандай өздөрүнүн бир мындай алкымынын нафсисинин өлчөмүнө каратып эле бааларды өлчөп коюп атышат да. Ошон үчүн бул жагдайды жөнгө салыш үчүн мен айтат элем, биз кошумча рейстерди киргизишибиз керек. Кошумча авиа рейстерди ачышыбыз керек. Мисалы бир жагдайга токтололу. Жана туризм департаментинин азыркы директору Самат Шатманов деген жигит бар, мыкты иштеп атат. Ошол жигит ошол туризм тармагына келгенде бир маселени талкуулап сүйлөшкөнбүз да. Кантип билеттерди арзандатабыз деп. Бир ыкмасы ошол бүгүн түрк компанияларынын дагы рейстерин ачыш керек. Ошко, Бишкекке, ички каттамдарды көбөйтүш керек. Ошондо бул монополияга монополист болуп жаткан о Тезжет, Манасайр деген компаниялар бааны көтөрбөйт эле да. Ошол достор, негизи ушул абдан мындай бир ачуубузга тие турган жагдайда мына билеттин баасы 4000 сом деген не деген көрүнүш. Ошол достор, мен сиздерге айтам, ушул боюнча өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды айтыңыздар и күрөшөлү. Жанагы жарандык авиациянын жетекчилиги мындай бир акмак болбой, элдин жашоосун ойлошу керек. Анткени достор, мына авариядан канчалаган биздин жарандарыбыз кырылып калып атат. 2020-жылы 385 киши өлдү жолдон. 2021-жылдын 8 айында эле 497 адам жолдон каза болду. Жолдон 497 адам өлүп атат. Адамдар жолго чыкканда тирүү келемби деп ойлонуп калды азырчы. Анткени жолдон жонуп жеген жол министрлеринин көзү тазаланган жок. Башка компаниялар
жанагындай сызыктар, жолдогу аңгыл дөңгүл, адамдар, айдоочулар качып, авариялык жагдайлар толтура болуп атат да. Мына ушундай жагдайда ушул компания, тез жет сыяктуу жеке компаниялар каалагандай баа коюп коюп атат да. Мына ушул нерсени көзөмөлдөшү керек. Ушул нерсени бийлик эске алышы керек. Жана кустуруп аткан Камчыбек Кыдыршаевич ушул тармакты дагы бир карашы керек. 4000 деген не деген шумдук бул? Эмне деген жорук? Мына ушул компания, тез жет сыяктуу компаниялардын ишин токтотушу керек. Ушундай кырдаалда адамдарга бааны көтөрүп салгандык үчүн. Ошол достор, баа түшсө бизде муну Ош-Бишкек жолундагы авто кырсыктар дагы азаймак да. Бүгүн кантип учат адамдар 4000 сом билет менен 8000 сом айлык алган жарандын жарым айлыгы бир билет менен Бишкекке барса, кайра келгенге жетпей калат. Мисалы 8000 сом айлык алган киши Бишкекке бир барып келсе, айлыгы жок. Мына ушул жагдай абдан маанилүү, актуалдуу жагдай. Сунушуңарды айткыла достор, чогуу күрөшөлү. Мына ушундай тезет сыяктуу компанияларды ишмердүүлүгүн токтотушубуз керек андай. Мына ушундай жагдайда адамдарыбыз жолдон кырылып аткан учурда булар бааны 4000 сомго чыгарып алып, жанагындай кааласаң да, каалабасаң да учасың деп мындай бир монополист болуп калды бул компаниялар. Ошого биз күрөшүшүбүз керек, ошого биз жол бербешибиз керек, өзүбүздүн укукту талап кылып, требовать этишибиз керек. Мен мына кайрылабыз. Мен зарядкам өчүп калышы мүмкүн достор. Ошон үчүн бөлүшкүлө башка группаларга айткыла. Очерет да, хорошо. Вот башка группаларга айткыла. Күрөшөлү булар менен. Монополисттерге жол жок Кыргызстанда. 4000 сом деген баа бул болбошу керек. Кенедей мисалы үчүн бир 40 мүнөттүк авиа жол Оштон Бишкекке, Бишкектен Ошко. Мына ушуну 4000 сомго чыгарып алган бул жон гана бир акмакчылыктары да. 4000 сом болбошу керек. Монополисттерди жоопко тартыш керек. Ошон үчүн укмуш кыйратам деп бийликке келген жанагы Акылбек Жапаров мына ушул нерседен башташы керек. Мына ушул нерсени айтышы керек. Мына ушул абдан маанилүү нерсе. Күнүнө канчалаган адамдар учуп Ош-Бишкектен каттап атат. Айла жоктон каттап атат. Баарысы коркуп атат. Ош-Бишкек жолуна жолго чыккандан. Жолуңардан жонуп жедиңер. Алас келгенсип эми буяктан авиакомпаниялар бааны көтөрүп атасыңар. Ошону Акылбек Жапаровка жеткизип койгонго жардам бергиле достор. Ошо силер өткөзө бересиңерби? Тезжет канча учат беке бир күндө, канча рейс болот? Ошон үчүн Акылбек Жапаров ушул жакты карасын, ушул жакты текшерсин. Мондай монополист компанияларды жоопко тартсын. Жок. Эгерде достор ушул тармактын башында болуп калсам мен, бул тармакта билимим жок, бирок эгерде болуп калсам эрким жетет эле. Мына ушул азыркы бааны көтөрүп аткан акмак компанияларды вообще Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө мындай тыюу салып чалыш керек эле. Буларда жүрөк деген жокпу, мындай адамгерчилик деген сыпат жокпу?
Эмнеге булар 4000-ге бааны көтөрөт? Антимонополия деген бир жөн эле өкмөттөн акча алып айлык алып жеп жаткан антимонополиянын барынан жогу. Алар бир иш кылган жок. Мына баа көтөрүлүп атат. Бул акмактар неменен алек болуп атат дейчи Кудай билет. Жылуу кабинетте кондиционерди буттасып коюп жатат алар. Ошон үчүн бул жагдайга маани беришибиз керек. Жанагы укмуш кооз сүйлөп аткан партиялар болот атпайбы? Укмуш кыйрат авызга окуй. Биз келсек эле мамлекеттим эле жыргап койдун үстүндө торгойлор жумурткалайт. Силер эми керемет жашоодо жашайсыңар деп айтып атпайбы? Угуп атпайсыздарбы? Ошолор шулардан дагы бир мындай реалдуу көйгөйлөрдү, чыныгы мындай бүгүнкү турмушта абдан бир терс таасир берип аткан көрүнүштөрдү эме кылыш керек да. Айтса жакшы болот эле. Анан алар мурдагы программаларына